Мына мыйзамды авторы ким? Өкмөтпү? Ооба. Өкмөт. Мындай шашып ушуп эле эмне себеп болду мына ушундай мыйзамды алып чыкканыңыздарга? Шашкан деле жокпуз. Бул деген мыйзам 16-жылдан бери, 17-жылдан бери мындай каралып чыгып келатат. Мына депутаттар биз мына ушул комитет, мына биздин комитет тек мына акыркы бир 2-3 айдан бери мына ушул темаларды катуу көтөрүп, мына ушуларды көзөмөлгө алабыз деп мындай баштагандан баштап эле ушул мыйзамды шашып эле алып келип калдыңар да. Мына толук эмес да мына мыйзамыңар. Эмне үчүн 3% деп атасыздар, эмне үчүн 5 эмес, эмне үчүн 10 эмес? Эмне үчүн 3% сыртка чыгарылып жаткан концентрат рудалардан? Сиз туура суроо берип жатасыз. Бул жерде ГКП менен чогуу изилдегенбиз. Өзүңүз билгендей, салыктык нагрузка деген бар. Эң чоң салыктык нагрузка азыр ушу тоо-кен тармагында түшүп келатат, 30%га жакыныраак. Андан тышкары дагы бир нерсе айтып кетет элем. Өзүңүз билесиз, бизде алтын экспортко чыкканда НДС 0 да, ставкасы. Ушул жерден биз карап чыктык. Азыркы учурда 3%-ты кошсок, ошондо азыркы Лондондо биржада $1555 болуп жатат. Азыркы ставка 7%, ошондо 3%-ты кошсок 10%га чыгып кетип атат да. Бул эми мындай кошумча ушул 3% налогду киргизсеңиздер киреше салыгына. Бул мындай мамлекет үчүн бул мизер да, бул 200 чем-то миллион да, 300 миллионго жетпеген акча, туурабы? Бул мындай мизер акча да, бул жерден биз миллиарддаган акчаларды түшүрсөк болот. Эмне үчүн 5ти койгон эмессиңер? Эмне үчүн именно 3кө токтогонсуңар? Эмне 5ке көтөрсө болбойбу? Сунуштарыңызды берсеңиз карап чыкканга даярбыз. Концепциясын колдоп берүүңүзгө суранабыз. Анан мына жерде сиздер мыйзамдын долбоорунда 2-чи баракта жазуутасыздар. Атамекендик лабораториялардын рудодагы же концентраттардагы металлдардын маалыматтары деп атамекендик деп жазуутасыздар. Мына 2-чи барактагы 1-чи абзацты карасаңыздар, ушуга байланыштуу комитет атамекендик лабораториялардын маалыматын жыйынтыгы боюнча рудадагы жана концентраттагы баалуу металлдардын курамы жөнүндөгү маалыматтардын негизинде жер казынасынын пайдалануучулардын пайдасы эсептөө боюнча ченемдик киргизүү жөнүндө сунуш киргизет деп турат да. Эмне үчүн бул жерде сиздер эмне мындай мыйзамды жазганыңыздар эмне дагы? Анан бул жерде сиздер мындай атамекендик деп туруп, эртең ошол эле Алекс Стюар, азыркы независимый эксперт, независимый жанакы лабораторияларды бардыгын эле биздин атамекендик, мына ушул биздин Кыргызстандын жарандарына каттап койсо, ушул атамекендик болуп калат. А сиздер ушул жерге эмне үчүн мамлекеттик лаборатория деп жазган эмессиздер? Мындай бул жерде бир мындай сыр катылып турат да. Азыр бүгүнкү күндө мына независимый лабораториялар аныктап атат. Биздин кем байлыкты чыгып жаткан руда, концентрат, мына ушул канча кем байлыгыбыз болсо, күмүштүн, алтынын дагы, жезин дагы ушул чет элдин лабораториялары аныктап атат. Анан сиздер мына ушуну өзгөртөбүз деп мыйзамды алып келип атасыздар дагы, ошол мыйзамды атамекендик деп эле коюп атасыздар да, жанакы независимый лабораториянын ордуна атамекендик. Мен айтып атам, атамекендик лаборатория мына эртең сиздин атыңызга Кыргызстандын жаранын атына эле ошол лабораторияларды каттап койсо, бул атамекендик болуп калат. Бунун мааниси өзгөрбөйт. Эмне үчүн мамлекеттик дегенден коркосуңар? Эмне үчүн ушул жерде мындай ачык эле мындай жазып койбойсуңар? Мамлекеттик лабораториялар аныктайт деп. Мамлекеттик дегенден эмне үчүн коркосуңар? Мамлекеттик болсо эмнеси жаман? Өмүрбек Мырзаримович, саламатсыздарбы? Карыбек Ибраев. Биз азыр өкмөттү жол окусаңыз, мына 2-чи баракты, мына мыйзамдын 2-чи барагын окуңуз.
атамекендик лабораториялардын рудадагы же концентраттагы металлдардын маалыматтары жыйынтыгы боюнча кээ бир учурларда курамы жогорку болгондугуна карабастан чет өлкөлүк сатып алуучу компания роялти салынган алардын төмөндөтүлгөн маалыматтарына ылайык төлөйт деп турат. Туурабы? Ана ушул экинчи абзацта, биринчи абзацта ушуга байланыштуу комитет атамекендик лабораториялардын маалыматтарын жыйынтыгы боюнча рудадагы жана концентрат жана башка деп жазып атасыздар. Эмне үчүн ушул жердеги атамекендик деп жаздыңар? Эмне үчүн мамлекеттик лаборатория деп жазган эмессиңер? Мен ошону айтып атам. Өмүрбек Мырзалиевич, бул мыйзамда жок. Азыр Коопсуздук кеңештин чечимине карата өкмөт 77-чи токтом кабыл алды. Ошол токомго ылайык азыр жанагы лабораториялар инспекционный жанагы лабораторный эмелерди бириктирип атабыз. Азыр ошо биздин атамекендик лабораторияларга эме биз преимущество эметип атабыз. Эмне үчүн дегенде жанагы көз карандысыз лаборатория өз лабораториясында анализ жасасын деген эме киргиздик. Азыр биз мына центральный лабораториясын өзүбүздүн мамлекеттик лабораториясындагы камсыздайбыз. Жанагы инспекцион эмелердин сертификаттарын аккредитацияны алабыз. Ошол жумуштарды биз жасайбыз. Урматтуу төраганын орун басары, силер башта айлантырбагыла мындай кылып. Атамекендик, анан кийин чет мамлекеттик, мына независимый деп турупчу. Бул жерде так эле жазыш керек. Мамлекеттик лабораториялар деп туруп. Мындай тайсалдабай элечи. Мына 2010-жылдан 2019 жылга чейин руда концентраттардын, мына сыртка чыгарылып жаткан руда концентраттардын ичинде канча баалуу металлдардын көлөмү кайсы лабораториялар аныктаган? Мына 2010 жылдан баштап 2019 жылга чейин. 2010 акыркы жылдары бизде 3-4 ушу аккредитованный лабораториялар иштеп атышат, инспекционный компаниялар SGS, ALS, Альфред Найт деген эл аралык деңгээлдеги компаниялар иштеп атат. Биз азыр өзүбүздүн центральный лабораторияда деңгээлин көтөрүп туруп өзүбүз эметели. Азыр даяр эмеспиз. Азыр 10 компания иштеп атат, концентрат чыгарып атат. Азыр буну токтотуп койсок, компаниялар баары токтоп калат, иштей албай калат. Ошон үчүн биз ушул өзүбүздүн лабораториясынын деңгээлин көтөргөндөн кийин ушул жумуштарда жылдырабыз. Мына 10 жылдан кийин, дагы 10 жылдан кийин сурасаңыз, мына биз аракет кылып атабыз деп дагы айта бересиз. Мына ушул 10 жылда ушул сөзүңүздү кайталайсыз да. Bundan 2 жыл мурда деле ушул сөзүңүздү кайталап жүргөнсүз. Азыр дагы ошол жеке менчик лабораторияларга адвокаттык кылып атасыңар. Мындай ачык эле. Эмне мамлекетте ушул өзүбүздүн лабораторияны оңдоп койгонго акчасы жокпу? Эмне чет мамлекеттин компанияларына, чет мамлекеттин лабораторияларына силер мамлекеттик кызматкер болуп туруп эмне адвокат болосуңар? Биз эми Кыргызстан рыночный экономикага киргенден кийин соода ВТОго киргенден кийин ошолордун эрежелери менен биз дагы ошол эмелерди иштетип атабыз бияктан. Биз мындай дүйнөлүк правиларды эметкен жокпуз. Да, угуп туруң. Дүйнөлүк практикада жок. Кыргызстан, мына Өзбекстан, Казакстан, Россияда эч кандай независимый лаборатория, көз карандысыз лаборатория деген түшүнүк жок. Эгер мамлекеттин чыгарган лабораториясына чечимине эгер макул болбосо ишкер, анан ошондо гана чет мамлекеттик же болбосо независимый лабораторияларга кайрылат. Силерде туура практикада жок. Силерде туура эмес маалымат. Дүйнөнүн баарында независимый лаборатория иштейт. Туура эмес маалыматты айтып атасыңар силер. Мамлекеттик Россияда, Казакстанда работают все сертифицированные лаборатории. Могу биздин пробалар ушу Россияда, Чидада биздин пробалар Россияда компаниянын эмеси менен анализделип атат. Независимый лабораторияда. Алардын эле компаниялары, Россиянын компаниялары Кыргызстанда анализ жасап атышат. Бул эми дүйнөлүк эме рынок керек, конкуренция болуш керек. Мамлекет конституцияда дагы мындай так жазылып турат. Кен байлык мамлекеттин менчиги деп. Анан мыйзам бар. Биздин ушул жер казынасы боюнча мыйзамда дагы так жазылып турат. Мамлекеттин жеке менчиги болуп саналат. Аны өзгөчө коргоого алынат деп жазылып турат. Силер кандай өзгөчө коргоого алып атасыңар? Бүгүн таланып тонолуп жатат. Кантип мына ушул конституциянын мыйзамдарын, мыйзамдын ушул кен байлык боюнча мыйзамда силер аткарган жоксуңар мыйзамды. Өмүрбек Мырзалиевич, ар бир чыккан концентраттын бир пробасы азыр центральный лабораторияга
токтом негизинде өткөрүлөт. Ошол боюнча биз контроль жасайбыз, Кыйраттыңар. токтомго киргизилди бул эме. Кыйраттыңар силер контроль жасап. Контроль жасаганыңар ушулбу? Ана мына налогтон, мына жеке менчик компаниялар, мына жеке менчик ушул алтын казган компаниялар кандай отчет тапшырат сиздерге? Сиздер барып текшерип, ошолорду ревизия кыла аласыңарбы? Албетте бизде тапшырган отчеттор негизинде кийин ревизия кылган козу бар. Кандайча? Канча жылда бир? Эмненин негизинде барып ревизия кыласыңар? Бизде салык текшерүү боюнча атайын план иштелип чыгат. Ал жанагы фактор риска дегенде бар. Ошо фактор риска туш келсе, ал ошо проверкага чыгат дагы биздин кызматкерлер барып текшерүү жүргүзүп келет. Мен сиздерден менде кат жүзүндө маалымат алдым да. Мен компанияларды канча жолу текшерилди, кандай налог тапшырылат, сиздер кандай иш жүргүзөсүздөр, мага кат жүзүндө жооп келди. Мына алтын казып жаткан компаниялар өздөрү бухгалтери келип бир жылда бир жолу отчет тапшырат экен. Андан башка биздин мамлекеттик кызмат, налог, Финпол же башкасы барып аларды текшергенге эч кандай мындай немеси жок экен да. Менде мына сиздердин катыңыздар турат. Бир жылда бир жолу ошол компаниялардын бухгалтерлары келип отчет тапшырат. Ошонун негизинде эле биз эсептейбиз. Ошолордун берген отчетуну биз туура деп эсептейбиз деп турат менде кат. Мындай болушу мүмкүн эмес. Алтын казган, кен байлык казган бизде субъектилердин баары болбосо да текшерүүгө жатат да. Текшерүү болгон учурлар да бар. Мен Кайсыны текшердиңер, канча акча өндүрдүңөр, кайсыл компанияларды текшердиңиздер, канча нарушение таптыңыздар, айтып бериңиз. кайсы субъекттер боюнча текшерүү болгондорун, анан канча нарушение болгондорун өзүнчө мен маалымат кылып берейин. Мындай фактылар бар. Сотко чейин барып соттошуп атабыз бүгүнкү күндө. Же канча өндүрдүңүздөр? Төлөгөн боюнча маалымат Мамлекеттин бар. эсебине канча акча өндүрүлдү мына ушул текшерүүдөн? Маалыматыңыз жок туурабы? Азыр маалыматым жок. Мен ошо кен казгандар боюнча өзүнчө маалымат кылып даярдап берейиниз. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен мына ушул мыйзам долбооруну негизинен каршы эмесмин, бирок мына 5%ке, 5%га көтөрүп койсок жакшы болот эле. Бул менин дагы сунушум. Экинчи сунушум, мына ушул жерде бир мындай сыр катылгандай да, мен дагы сиздерге айтып кетейин. Мына ушул атамекендик деп жанакы независимый дегенди атамекендикке өзгөртүп коюшуптур да булар. Мына ушул атамекендик дегенди алып салып эле биз ушунун ордуна мамлекеттик лаборатория деп киргизип койгонубуз оң болуп атат. Атамекендик деп жана жогоруда айтып кеттим. Любой эле мына иштеп аткан азыркы бүгүнкү күндө чет мамлекеттик мына Олег Стюардаган башка 2-3 ушундай независимый лабораториялар бар. Мына ошолорду эле Кыргызстандын гражданинин атына каттатып койсо бул атамекендик болуп калат. Мындай өзгөрбөйт да. Ошондук үчүн биз мамлекеттик лаборатория деп эле так жазып койгонубуз оң да. Мен ушуну сунуш кылат элем Кожок Чачыбекович. Мына эки сунушум ушуну 5%га көтөрүү боюнча, мына экинчиси мына ушул атамекендик дегенди мамлекеттик дегенге алмаштырып койгон. 2018-жылы Коопсуздук кеңешинде президент тапшырма берген да ушул комитетке. Ушул комитетке тапшырма бергенден кийин сиздер мындай немени карап көрсөңүздөр статистиканы. Ошол 2017-2018 жылдары мына бир эле компания Vertex Gold 120 с чем-то налог төлөп келген болсо, мына Коопсуздук кеңештен кийин мына ушул компания мындай 2 эсе көбүрөөк налог төлөгөн да, 200 с чем-тога чыгып атат да. 100 с чем-то миллион көбүрөөк төлөп атат. Мурдагы жылдарга ал андай болуп көргөн эмес, акыркы 10 жылда. Мына ошол жанагы президент Коопсуздук кеңеште тапшырма бергенден кийин алар дагы мындай сестенип келип текшерип калса, жанагындай жанагы немебиз чыгып калбасын деп, мына ушуну өздөрү мындай налогту төлөштү көбөйткөн. Сиздер контролго көбүрөөк алсаңыздар, булар төлөйт налогту. Мына Vertex деле карап көрүңүздөр, акыркы жылдагыны караңыздар дагы, ага чейинкини караңыздар, 2 эсе көбөйгөн. Туурабы? Налогтон айтып коюңуздар ошону. Өмүрөк Мырзалиев, Жок, мен налогтон сурап атам сизден эмес. Vertexти айтып коюңуздар.
Вертекс азыр 1 мүнөт. Так, регламент Өмүрбек мырза. Азыр бир минут шашпайды. Бияктагылар шашып отурат. Биякта 107 болчу 284 миллион төлөштү. Канча? 107 болчу 284 миллион төлөштү дейм. Мына 107, мына урматтуу депутаттар. Вертекс эле 107 миллион. Кайсы жылы? 2018. 2019га 284 миллион. Мына рост. Өмүрбек мырза. Керек болсо мына 3 эсеге чейин рост болуп атат да мына налогчу. Бияка кошуп коюш керек. 2018-жылы алар 500 килограмм, а быйыл 900 килограмм экисе алтын өндүрүү өстү, анан баада өсүп атат. Бул факторлорду эметиш керек. Бул мындай эмес, баары эметилип атат. Эми качан болсо сиз адвокаттык кыла берет экенсиз. Айткан айтыш керек.